أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Tafsir savağımızda ulantağız. Tafsir savağımızdan biz Abasa Suresi'nin tafsirin okup жатқан елек. Мына ушул сүрөдөн келип жеткен аятыбыз فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Allah Taala buğa çeyinki ayatlarda adam balasına berilgen neymat, жақшылықтарды алардын есіне салды. Бұл дүниедегі әрбір жаралған нәрсенің өзінің мақсаты бар. Аллах Таалада адам баласыны береле мақсатта, мына ушул ибадат мақсатында жаратты. Аллах Таала Құранда айтады: "Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды bir өзүмө сыйындыруу үчүн жараттым дейт. Мына ушундай экен, Аллах Таала жерде адам баласы үчүн бардык шарттарды түзүп, жерди жашоого ылайыктуу кылып, адам баласы үчүн орун очок кылып койду. İnsan balası üçün dünyadagi bardıq nerselerdi insan balasına başı idirip koydu. Mындайча айтканда, деңиздеги нерселер дагы, кургактыктагы нерселер дагы адам баласынан качып кутула албайт. İnsan баласын көп нерселерге колун жете турган кылып койду. İnsan баласына түрдүү мөмө жемиштерди, türlü nerselerdi, ösümlüktörді, дан дүндөрді, мына ушул инсан баласы үчүн күнүмдүк азыгы боло турган ырыскыны Аллах Таала асмандан суу түшүрүп, жерден чыгарып койду. Мына ушундай экен, инсан эми Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйыныш керек. Бул нерселердин шүгүрүнү İnsan жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнап, жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуусу керек болот. İnsan бул жашоодо дагы түбөлүктүү эмес. Ар бир инсан эртеби кечпи баары бир Аллахтын алдына кайтат. Бул акыйкат. Мусулман болсун, капыр болсун, бул жашоодо мусулман болуп жашасын, капыр болуп жашасын, акыйкат Аллахтын алдына ар бир инсан барат. Мындан эч ким качып кутула албайт. Мына эми Аллах Таала кийинки аяттарда кыямат кайым тууралуу, кыямат сааты тууралуу айтылат. Мына Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала бир нече аяттарда, кала берсе кээ бир сүрөлөрдү ошол кыямат saatının atı menen, kıyamat günü menen atagan. Misal üçün Kıyamat suresi var. Suratul Kıyame, Kıyamat suresi var. Jana ошондой эле Kıyamat gününü dagы başka bir attар менен атаганына Tamme, jana ошондой эле Al-Qariya, жүрөктөрдү такылдатуучу күн. Мына ушундай аттар менен атаган. İnsan Аллах Тааланын аяттарынан окуп, ой жүгүртүп, өзүнө күн сайын bir ескерме алып туруусу керек болот.
Аллах Таала кийинки аятта мына фаиза жаатис-сахха. Егер качан сур кернейинин экинчиси чалынып, айкырык болгон кезде. Исрафил периште эки жолу сур чалат. Биринчи сур чалганда жер жүзүндөгү, бул ааламдагы тирүү жандуунун баарысы өлөт. Бар нерсе талкаланат. Экинчи сур чалганда адамдар ошол экинчи сурдан кийин кабырларынан тирилип, Раббисинин алдында туруп калышат. Фаиза жаатис-сахха, качан айкырык келген убакытта, качан Исрафил периште сурун чалып, ошол сурдан айкырык чыккан убакытта. Бул ас-сахха, бул кыяматтын бир аты. Ошол кыямат келген убакытта, ушул сур чалынып, айкырыкты адамдар уккан убакытта кабырларынан туруп, экинчи сур чалынып, бар адамдар кабырларынан туруп калган убакытта айкырыктан улам, кыяматтын коркунучунан улам, адамдар нес мас болуп туруп калышат. Нес мас болуп туруп калышат. Баштары ооп, мындайча айтканда, баштары айланып, нес мас болуп туруп калышат. Өзүн жоготуп коюшат. Мына кыямат башталган кезде жаш баланын чачы агарып кетет. Кыямат башталган кезде, мына ушул айкырыкты адам баласы уккан кезде, боюнда бар айвандар боюндагысын таштап жиберет. Боюнда бар аялдар боюндагысын таштап жиберет. Кыямат өтө бир коркунучтуу күн. Ар бир инсан ошол күнү, ар бир инсан өзүн ойлоп калат. Ар ким өзүн ойлойт. Кабырдан туруп инсан баласы Раббисинин алдында туруп калган кезде инсан, ар бир инсан өзүн ойлойт. Калай берсе пайгамбарлар дагы өзүн ойлойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызы Фатима пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келген убакытта бир жолу: "О кызым, менден не сурасаң сура. Бирок кыяматтагы азап коркунучтан сен Мухаммадтын кызы болгондугуң себеп кутулуп кала албайсың", деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кызын эскерткен. Кала берсе пайгамбарлар өзүнүн үй бүлөсүнө, кала берсе эң салих адамдар мына ушул пайгамбарлар, эң жакшы адамдар. Үй бүлөсүнө, балдарына, кыздарына жардам бере албайт экен. Пайгамбар өзүм деп калат. Нафси, нафси. Нух алейхиссалам, Адам алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, бардык пайгамбарлар нафси, нафси, өзүм деп калат. Өзүм деп калат. Адамдар чуркап Нух алейхиссаламга барат. Адамдар чуркап Ибрахим алейхиссаламга барат. Чуркап Иса алейхиссаламга барат, Муса алейхиссаламга барат. Шапаат талап кылат. Кутулар бекенбиз деп. Ошондо алар дагы баш тартып, өзүм деп ойлоп калат. Өзүм деп калат ар бир инсан кыяматта. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Раббисине сажда кылып, анан Мухаммад бир нече күн саждада тургандан кийин Мухаммад ирфа расак, башыңды көтөр, шапаат кылынат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга шапаат кылуу укугу берилет. Ошол кыямат күнү пайгамбарлар өзүм деп калат экен. Мына тозок менен бейиштин ортосунда Сырат көпүрөсү бар. Сырат көпүрөсүнөн ким аманда? Ошол көпүрөнүн алдына келген убакта пайгамбарлар өзүм деп калат. Ар бир инсан өзүм деп калат. Баласын унутуп калат, аялын унутуп калат, эң жакын жакшы көргөн адамдарын унутуп калат. Кыяматта баары бири-биринен качып кетет. Бул акыйкат. Сырат көпүрөсүнүн алдында, бейиш менен тозоктун ортосу. Ошол көпүрө аркылуу инсан бейишке өтүп кетет. Кээ-бирлер чагылгандай, кээ-бирлер шамалдай, кээ-бирлер ат жоргологондой, кээ-бирлер өрмөлөп, жөрмөлөп өтүп кетет. Амалына жараша эми. Бир жолу Хасан Басри рахимахулла бир топ кишилердин алдынан өтүп калды. Алар каткырып,
күлүп, жылмаңдап, ушундай каткырып күлүп турушканда аларга айткан экен, эмне Сырат көпүрөгүнөн аманда болуп калдыңарбы же өтүп калдыңарбы деп айткан экен. Сырат көпүрөгү бизди ойлондуруп коюш керек. Адам бир бычактан, тик турган бычактардын үстүнөн басып өткөндөй эле болот. Анын үстүнөн тик турган бычактын үстүндө ким баса алат? Эч ким баса албайт. Инсан колунан келбесе керек. Сырат көпүрөгү мына хадистерде келет, кылдан ичке, кылычтан курч дейт. Ошол көпүрөнүн алдына барганда, мына айкырык болуп, кыяматта, ошо кыямат башталганда адам баласы эмне? Кыяматтын коркунучунан улам. Яума яфиррул мар'у мин ахи. Киши өзүнүн ага инисинен качат дейт. Агасынан качат, инисинен качат. Ва уммихи ва абих, атасынан качат, апасынан качат. Ва сахибатихи ва банихи, жолдошунан, досунан, жана ошондой эле балдарынан качат. Балдары бул адам баласынын эң жакынын балдарын болот. Эң жакынын ата энең болот. Эң жакынын аял бала чакаң болот. Жана балдарыңды бардык адамдардан, эмне? Мындайча айтканда, бардык адамдардан адамга эң жакын, эң жакшы көргөнү болот. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде үй бүлөңдү тозоктон сактагыла деген. Тозоктон сактагыла деген. Эми хидаят Алланын колунда. Эч ким баласына, ата энесине эч ким хидаят бере албайт. Дуа кылыш керек, аракет кылуу керек, эскертүү керек, айта бериш керек. Насаат, осуят кылуу керек. Хидаят Аллахтын колунда. Мына ушул инсан кыямат күнү агасынан качат экен да. Инисинен качат экен. Атасынан, апасынан, балдарынан, аялынан качат экен. Анткени ушул адамдар адам өлсө эң кайгырып ыйлай турган адамдар дагы ушулар. Кайгырып ыйлай турган адамдар дагы ушулар. Кайгыра тургандар да ушулар. Ахли илимдер айтат, алымдар айтат. Эмне үчүн ошол күнү киши өзүнүн баласынан, аял бала чакасынан, ата энесинен, жакындарынан качып калат десе, алардын акысын берген эмес, Аллахты тааныткан эмес, Аллахтын таухидин айткан эмес балдарына, ширкти түшүндүргөн эмес, Аллахтын акыйкатын түшүндүргөн эмес, адеп ахлакты үйрөткөн эмес, намаз, орозону үйрөткөн эмес, дарат алууну үйрөткөн эмес, усул алууну үйрөткөн эмес. Мына хадистерде келет, кайсы ата эне ошо баласы Куранды жаттаган болсо ата энесине кыямат күнү алтындан болгон тажы кийгизилет дейт. Ушундай күндүн нурундай жаркырап турган нурлуу бир тажы кийгизилет дейт. Бул өтө бир чоң бир неимат. Ошондуктан инсан эгер акысыны бербеген болсо, баласына Аллахты таанытпаган болсо, ошол күнү, кыямат күнү ошол инсан андан бирөө келип бир нерсе талап кылуусун каалабайт экен. Бир нерсе сурап келүүсүн каалабайт экен. Не күйөөсү аялына жардам бере алса, аялы күйөөсүнө жардам бере алса. Ата соонун баласына бере албайт. Баласы соонун атасына бере албайт. Ар ким өзүн ойлойт. Ар ким өзүн ойлойт. Ликулли имриин минхум яума изин ша'нун югних. Ар бир киши ал күнү, ар бир киши өзү менен алек болуп калат. Бирөө-бирөөгө карабайт. Бирөөнүн муктаждыгы менен абал оор болгондуктан, кыяматтын коркунучу өтө күчтүү болгондуктан, ар бир инсан өзүн ойлоп калат. Бирөө-бирөөгө карабайт. Азыр айтып коебуз го, азыр бирөө-бирөөгө карабай турган заман болуп калды дейт. Бул эч нерсе эмес бул. Кыяматтын алдында. Кыяматта аз бир нерсе болсоң атаң карар, энең карар, же жакының карар, же атаң, энең кичине башына сылай турган адамың бар. Бирок кыяматта бирөө-бирөөдө карабайт. Мына хадис келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннакум тухшаруна яумал кияма ухфатан урватан гурлан" дейт. Кыямат күнү силер жылаңаяк абалда, жылаңач абалда, жана хатына кылынбаган абалда тирилесиңер дейт, топтолосуңар дейт. Жылаңач абалда келет инсан баласы, эркеги, аялы.
Ойлоп көрүңүз. Кыямат күнү баары жылаңач, эркеги дагы аялы дагы бири-бириге карабай болар. Бул өтө коркунучтуу экен. Мына шуну таң калып Айша радыйаллаху анха сураган экен да. Я Расулулла, ар-rijal ва ниса янзуру ба'ду иля ба'дин. О Аллахтын элчиси, аял, эркек киши, аял киши бири-бирине карабай, бири-биринин авратына карабайбы? Деп сураганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-амру а'заму мин ан янзура ба'ду иля ба'дин." Ал күнү иш о бири-бирини карагандан да оорураак болот, чоңураак болот дейт. О бири-биринин авратына караган турсун, тиякта турсун. О бири-биринин өзү же Аллаху алам өзүнүн эркекминби же аялмынбы дегенди да унутуп калса керек, эркек киши же аял киши. Кыяматтын коркунучунан улам адам эркекминби же аялмынбы дегенди унутуп калат, кала берсе. Мисалы үчүн мына жөнөкөй бир жашообузда башыбызга өтө бир мисалы үчүн бир инсан өтө бир каттуу бир кыйынчылыкка түшүп калса кээде. Же мисалы үчүн бирөө айтат, ажылыкта бир жыл аябай тыгын болуп, мындай адамдар бири-бирин тепсеп, давка деп коебузбу, ошондой болуп кетип, адамдар ушундай эле ихрамдарынан чечилип калды дейт. Ошондон бир аман чыккан киши айтат, ошондон аман чыккан киши айтат. Валлахи дейт, Аллахка ант дейт, ушундай кыйын абал болду, ар бир инсан өзүнүн жанын ойлоп калды. Бирөөнүн авратына карабаппын дейт. Бирөөнүн авратына көзүм түшпөдү дейт. Ушунчалык жанды ойлогонун таб. Инсан өзүнүн жанын ойлогондо, авратын бирөөнүн авраты тиги тиякта турсун, өзүн ойлоп калат. Ошондуктан кыямат күнү ар бир инсан өзү менен өзү алек болуп калат. Ар ким өзүнүн түйшүгү болуп калат. Бул оңой эмес. Кыямат күнү мындай абал. Өтө коркунучтуу абал, өтө оор абал. Эми ошол күнү Аллах Таала жакшы жамандардын абалын баяндайт. Жакшы инсандар үчүн баары бир кыяматта дагы жеңилдик бар. Аллах Таала аларды баары бир райым кылат аларга дагы. Ужуху яума изин мусфира. Ал күнү ушундай жүздөр барат, жүздөр болот. Жүздөрү жаркырап, ушундай жайнап турат. Ачык жайнап турат. Азыр мисалы үчүн бирөө жакшы бир кабарды алып келсе, же балалуу болбой жүргөн адам бир балалуу боло турган болсо кандай сүйүнөт? Сиз балалуу болот экенсиз десе, кандай сүйүнөт? Же аялы боюнда болуп калган кезде көп жылдан бери балалуу болбой жүрүп кандай сүйүнөт? Же өтө бир кымбат нерсесин жоготуп анан кайра тапкан адам кандай сүйүнөт? Жүзүндө ушунчалык күлкү, ушунчалык жылмайуу, ушунчалык көкүрөгү ачылып, инсан сүйүнүп кетет. Дүйнөдөгү бир нерсе үчүн. Эми жакшы амал кылган инсандар, Аллахты тааныган инсандар, Аллахтын бирлигин ырастаган инсандар, Аллахтын таухиди менен барган инсандардын жүзү кыямат күнү ушундай жүздөрү жаркырап, ачык маанайда болот экен. Анан дахикату мустабшира. Ал күнү адамдар күлүп турат дейт. Мындайча айтканда күлкү, табассум, күлкү, жылмайуу болот жүздөрүндө дейт. Бул алардын сүйүнүчүнүн толуктугунун белгиси. Мустабшира. Ушундай периштелер аларга жакшылыкты сүйүнчүлөп турган болот. Коркпогула, саламун алейкум, силерге бейиш, мына силерге тынчтык болот деген. Силерге тынчтык болот, коркпогула кыямат коркунучунан дейт. Мисалы үчүн бул жашоодо деле инсандын башына бир кыйынчылык түшүп калса, сени бир тынчтандыра турган адам келип сени кичине тынчтандырса, кандай рахаттанасың? Коркпоңуз, тынчтык болот, башыңызга түшкөн күндөр өтүп кетет, сабыр кылыңыз, өзүңүздү кармаңыз деп жакшы бир сөздөрдү айтып, инсанды башына түшкөн түйшүгүнөн бир жакшы сөздөрдү айтса, инсан тынчтанып калат. Ушундай эле кыямат күнүндө адамдар ушунчалык өзүн жоготуп койгон убакытта, кала берсе момундар, кала берсе пайгамбарлар нафси деп калат. Ошондо Аллах Таала эмне? Периштелерин мына жиберип, саламун алейкум, периштелер, саламун алейкум, силерге тынчтык болсун деп кирип келет. Ошол ахли таухид тынчтык кимге болот? Ахли таухидке болот. Аллахка ширк келтирген, сүннөткө ылайык иш жасабаган, бидааттар жасаган адамдарга тынчтык болбойт. Ошол эмне үчүн
Адамдардын кыямат күнү жүзү жаркырап турат. Tawhiddi düşüngen, tawhiddi okugan, bilgen, үйрөнгөн жүздөрүндө күлкү, жылмаюу, периштелер жакшылыкты сүйүнчүлөп турат экен. Эми Аллах Таала мына өтө хикматтуу зат да Кур'ан-ы Керимде мына жакшылар тууралуу айтса, бейиш эли тууралуу баяндаса, эми тозок элдин абалы. Кыяматта адамдардын жүзүнөн эле байкаса болот. Кээ бир адамдар сүйүнүп жүрөт. Кээ бир адамдар күлүп, жылмайып жүрөт. Жүздөрү жаркырап, ушундай жагымдуу бир абалда турат. Ал эми кээ бир адамдардын жүздөрү карарып, ошол кыяматта эле кайда барары белгилүү болуп калат. Ошол күнү жүздөрү чаң баскан адамдар болот дейт. Чаң басып, ушундай бир жаман бир көрүнүштө, жүдөгөн бир көрүнүштө, жаман бир көрүнүштө болот. Жүздөрү чаң басып, ушундай жүдөгөн бир абалда. Караңгылык ороп алат дейт. Жүздөрү караңгы, турган жерлери караңгы. Момундардын алды артынан, оң тарабынан нурлары келип турганда, мунафыктар келип, нуруңардан бизге дагы бергиле дейт экен. Бизге дагы бергиле дейт экен. Ал караңгылык кыяматта ушунчалык караңгылык каптаганда, момундардын нурлары, ошол намазы, Аллахка болгон таухиди, иманы, туткан орозосу, намаздары алар жаратат. Мына зулмат кыямат күнү. Ушунчалык бир каттуу караңгылык каптайт. Жүздөрү караңгы, турган жерлери караңгы. Улайка хумул кафаратул фажр. Ушунда жүздөрү караңгы адамдар, ушунда чаң басып келген адамдар кимдер? Алар десе, алар ошол капырлык менен шүгүрсүздүктү, капырлык менен бузукулукту бириктирген адамдар. Аллах өзү сактасын. Алар Аллахка шүгүрсүз жаман болгон капырлар дейт мына ушулар. Аллахка ошол капырлык менен жооп берген шүгүрсүз, бузуку капырлар дейт. Аллах өзү сактасын. Мына кыямат күнүнүн абалы, кыяматтагы адамдардын абалы. Мына Кур'ан-ы Керимде де аят бар го, бир Имран сүрөсүндө Стаизу билла яума табиядду вужуху ва тасвадду вужух. Кыямат күнү жүздөр, кээ бир адамдардын жүздөрү аппак болот дейт. Кээ бир адамдардын жүздөрү капкара болот дейт. Алымдар тафсир кылып айтат, жүздөрү ак адамдар ахли таухиддер, таухид ээлери, жүрөгүндө тынчтык кирген адамдар, жүрөктөрү таухид менен тынчтанган адамдар. Ал эми жүздөрү кара адамдар, Аллах өзү сактасын, ширк жасаган, бидаат жасаган адамдар. Ошондуктан дүйнөнү бир түбөлүк деп элестетпейли, түбөлүк эмес эч ким. Дүйнө турган жерибиз, жашап турган жерибиз түбөлүк эмес. Бул болгону бир белгилүү бир убакытка чейин курулган бир орун очок, коргон бир. Мунун абалы бир күн, бул дүйнөдөгү жашоо бир күн бүтөт. Адамды да убактылуу кылып койду бул жашоодо. Жана дүйнөнү дагы убактылуу кылып койду. Дүйнө мына ушинтип акырында бүтүп барат. Мына ушул кыскасы, ушул аяттардан иншаллах Абаса сүрөсүнүн тафсири кыскача мына ушундай. Кийинки иншаллах сабактарыбызда сурат Таквир сүрөсүнүн окууга киришебиз. Аллах Таала илимине амал кылган пенделерден кылгылсын. Билип билбей жасаган күнөө иштерибизди, ката кемчиликтерибизди Аллах Таала өзү кечирсин, илимибизге илим кошсун. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم بالصواب.